Доброе утро, друзья. Саламатсыңар, кутмандуу таңыңар менен достор дегенди билдирет экен. Бүгүнкү видеобуз деле ошо орус желисинде иштеп жүргөн мекендешибиздин сиделка болуп иштегенге байланыштуу сөздөрүн орусчага которуп, керектүү сүйлөмдөрдү орусчага которуп түшүндүрүп берүү. Я работаю сиделкой. Мен сиделка болуп иштейм. Эгер сиз продавец болсоңуз, я работаю продавцом. Я работаю кассиром. Я работаю, мисалы, салатницей. Я работаю грузчиком. Я работаю маляром. Эркексизби, аялсызбы, эч айырмасы жок. Я работаю деп айта бересиз дагы. Андан кийинки сөздү гана тууралайсыз. Эркектер деле я работаю, айымдар деле я работаю дей берет экен. Мен сиделка болуп иштейм. Я смотрю за бабушкой или я ухаживаю за бабушкой. Мен кемпирди карайм. Эми кемпир болуш үчүн аябай караган болуш керек да, а кээде ушундай ситуациялар болот, мисалы, послеоперационная больная деп коет. Жаш эле аял болот. Анда я смотрю за женщиной, болбосо я смотрю за мужчиной. Ухаживаю за женщиной, ухаживаю за мужчиной. Ал эми жаш деле аял эмес, бирок кичине улгайган деп айткыңыз келсе, за пожилой женщиной деп айтат экенбиз. Улгайган аялды карайм. За пожилой мужчиной. Улгайган эркекти, эркек кишини карайм. Сиделка болуп иштеп атат деген мааниде экен. Вам нужно принять, эгер бир эле дары ичиришиңиз керек болсо, лекарство. Лекарство деп о менен аны бириктиргендей кылып айтып коебуз, бир штук болгондо. Жазганда о деп жазат экенбиз, лекарство. Эки жана андан ашык дарыларды ичиши керек болсо, көп дарыларды, вам нужно принять лекарство. Көп дарыларды деп айткан мааниде экен. Эми мына айттыңыз, вам нужно принять лекарство. Дары ичишиңиз керек дедиңиз. Анан ал какие лекарства деп айтат. Кандай дарыларды дегенде, мисалы, жана ак толук дарылар болот го, ак, сары, жашыл. Ошо толук дары болсо таблетки деп айтасыз. Таблетку, бир штук таблетка ичиш керек болсо таблетку. Эгер көп дары, эки жана андан ашык ичиш керек болсо, вам нужно принять таблетки. Дарыны ичишиңиз керек. Капсула деп коет, жанагы сүйрүү дарылар бар, сырты катуу, сырты пластмассага окшош. Алар капсула. Ошону жазбай калыптырмын. Вам нужно принять капсулу, одну капсулу, 2 капсулы, 3 капсулы. Артынан суу ичиңиз деп айткыбыз келсе, запейте водой. Эгер өзүңүз иче турган болсоңуз, запью водой. Дарыны оозуна салып туруп, артынан ичир деп айтканда, запейте водой деп баягы кемпирге, жабышкага, стаканга суу берет экенсиз. Тамчылатып ичкен дарылар да болот. Анда вам нужно принять капли. Тамчылатма дарыны ичишиңиз керек дегенди билдирет экен. Кийиндиресиз, кийимдерин алмаштырасыз күнүгө. Жуундуруп бүттүңүз, мисалы. Анан кийинишиңизге керек дедиңиз. Кроватында отурат, же креслода отурат. Нужно одеться. Кийинүү керек. Эгер кийими менен отурат, бирок ошол түндөгү ночнушкасын күндүзгү халатка алмаштырып коеюн деп атсаңыз, нужно переодеться деп айтат экенбиз. Кийимди которуу керек. Я вас одену. Мен сизди кийиндирем, кийимдерди мен кийгизем дегенди билдирет экен. А эгер могу жерден ночнушкасын чечип, үйдөгү халатын же ак көйнөгүн, кызыл көйнөгүн сиз кийгизе турган болсоңуз, я вас переодену. Кийимиңизди чечип, башка кийим кийгизем деген переодену. Кийимиңизди чечип, башка кийим кийиңиз, болбосо кийиниш керек деген болсо, нужно переодеться деп айтат экенбиз. Шейшептерин алмаштырабыз дайыма эле. Общий шейшептерин бардыгын, жаздыгын, астындагы, үстүндөгү шейшептерди алмаштырганда, я поменяю постель деп айтат экенбиз. Шейшептерди алмаштырам, баарын алмаштырарда. Эгер астыңкы гана шейшепти алмаштырышыңыз керек болсо, я поменяю простынь. Астыңкы шейшепти простынь деп айтат экенбиз. Үстүңкү шейшепти пододеяльник деп айтат экенбиз.
жана ичине жууркан одеяло салып койгон шейшепти, үстүндө жамынганды. Наволочка деп жаздыктын сыртындагы шейшепти айтат экенбиз. Жаздыктын сыртындагы шейшепти алмаштырам деп айткыңыз келсе, я поменяю наволочку. У деп жака жазып койдум. Наволочку деп айтыш керек экен. Ар кимди кыдырып карагандагы сиделкалар болот. Мен сиздин кандай сиделка экениңизди билген жокмун. Ошого дагы бир вариант. Лежачая больная. Болбосо, мисалы, у нас бабушка, она не болеет, но она лежачая. Бизде бир бабушка бар, оорубайт деле, оорукчан деле эмес. Суу эле, бирок жатат. Карылыктын айынан эле жаткандагы больнойлор болот. Мен немелер адамдарчы ошону мен ошондойду карагам. Карылыктын айынан эле 93 жаштагы жаткан кемпир бар экен. Эч жери оорубайт, карыган үчүн эле отура албай, тура албай, баса албай калган. Ошол деле мисалы лежачая. Жаткан оорулуу болбосо жаткан кары киши. Эркек болсо лежачий. Ходячая. Баскан, басалган кары болбосо баскан оорулуу. Ходячий эркек адамды айтат экенбиз. Ходячий больной, ходячий старик, мисалы, ходячий мужчина. Эми эгер лежачая болсо, аны оодарышыңыз керек болот. Бери колун бутун бери тартып, кайра нары түртүп, ошондо перевернуть деген сөздү пайдаланат экенбиз. Оодаруу. Жаткан жеринен бардык нерсени бери оодаруу. Буюмга деле, адамга деле бирдей айтыла берет. Мисалы, алдыңызда чоң картон жатат полдо. Сиз ошол картондун наркы бетине отурушуңуз керек болсо деле, перевернуть на ту сторону, наркы бетине деп айта бересиз. Эгер адам болгондо оң капталына, сол капталына деп тактайбыз, капталы бар да адамдын. Ошон үчүн мына вам нужно перевернуться, өзүңүз айланыңыз, оодарылыңыз деп айтып атасыз. Сиз баягы кемпирге же абышкага вам нужно перевернуться на левый бок, сол капталга, на правый бок, оң капталга. Эгер өзүңүз айландырат экениңизди билдиргиңиз келсе, я вас переверну на левый бок, болбосо на правый бок, оң капталга, сол капталга которулуңуз. Я вас переверну десеңиз, мен сизди котором. Ал эми мисалы кемпириңиз отурат, креслода же стулда отурат. Анан сиз тамак берейин деп барып кружканы кармап алып жанына бардыңыз. Жанына барсаңыз, мындай оозуна салганга ыңгайсыз болуп атса, оң жака бурулуңуз деп айткыңыз келсе, ал өзү эле бурулат да, башын эле буруп, мындай денесин эле акырын буруп коет. Анда повернуться, бурулуу. Демек, оодарылуу деген перевернуться, оодарам деген переверну, болгон денесин бери оодаруу. А эгер жөн эле буруп эле коюу болсо, повернуться, бурулуу, буруп коем, я поверну. Жуундурабыз дагы. Нужно помыться. Жууну керек. Анна Ивановна, вам сегодня нужно помыться. Бүгүн жуунушуңуз керек. Сууну толтуруп бүткөндөн кийин ваннага түш деген сөз экен бул. Осторожно залезайте в ванну. Баягы ак тазикте ванна деп коет экен. Ошон үчүн залезайте в ванну деп атат. Ваннанын ичине акырын түшүңүз дейт. Залезайте. Жуундуруп бүткөндөн кийин осторожно вылезайте из ванны. Кечеги сабакта айттык, бир нерсенин ичинен чык десе, из деген сөздү кошобуз деп, мына ошол сөз. Осторожно вылезайте, чыгыңыз из ванны. Баягы тазиктин ичинен акырын чык дейт. Из деген сөздү да кошуп коеюнчу. Башкача айтайын дедим эле, бирок болбой калды. Ал эми баягы ванна, раковина, көзгө пүскө турган комнатаны ванная деп коет экен орус тилинде. Ошон үчүн ошол комнатага эле кир деп айткыңыз келсе, входите в ванную, заходите в ванную деп айтат экенбиз. Ванна комнатага кириңиз.
ванна комнатага кирип туруңуз. Входите деген кириңиз. Ал эми чыгыңыз деген ванна комнатадан чыгыңыз дегенде выходите. Выходите из ванной. Ал деле ванна комнатанын ичинен чык деп атасыз да, ошон үчүн. Анна Ивановна, вы можете помазать мазью, чыккандан кийин бир нерселерин сүйкөйбүз. Ваннадан чыгарып алып. Помазать мазью, мазь болсо деле, крем болсо деле, кандайдыр бир гель болсо деле, сиз ошону сүйкөшүңүз керек болсо, помазать деп айта берет экенбиз. Мазь менен, гель менен, болбосо крем менен сүйкөө. Присыпать присыпкой деген присыпканы себүү. Присыпать порошок на рану. Кээде дары порошокторду сүйкөп калабыз, на рану, на ожог. Ошол порошок дарыны күйгөн жерге ожог, болбосо жарага, на рану, сүйкө, порошок себүү. Присыпать порошок себүү. Ушуну менен бүгүнкү видеону токтотуп турайын. Сиделкага байланыштуу дагы бир сабак эртең дагы чыгат. Комментарийлериңиз болсо, ушул видеонун астына калтырыңыздар. Катталбай көрүп аткан болсоңуз, подписаться деген кнопканы басыңыздар.